Илдетке байланыштуу Кыргызстан боюнча өзгөчө абал киргизилгенден тарта балдар арасында суицид, тагыраагы өз өмүрүнө кол салуу, карантинге карабай көчөдө ээн эркен басуу жана интернет баракчалар аркылуу коомчулуктун кыжырдануусун жаратып, оозго алгыс сөздөр менен кепсизде сүйлөгөн учурлар катталды. Коомдогу агрессиянын күч алуу себеби эмнеде? Бүгүн учурда программасында талкуулайбыз. Аны мен Жазгүл Мадинова алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач эфирдин башында карантин убагында канча өспүрүм өмүрүн кыйган толугураак маалымат графика түрүндө даярдалган. Азыр кезекти графикага берип, андан соң бул багытта талкууну баштайбыз. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын берген маалыматы боюнча өзгөчө абал учурунда 18 марттан 28 мартка чейин жаш өспүрүмдөр өмүрүнө кол салуу боюнча 7 факт катталган. Бардык факттар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Алардын жаш курактары 12 жаштан 16 жашка чейин болгон. Алардын ичинен Тоң районунда 2, Жети Өгүздө 2, Ак Сууда 1 жана калган 2 бала Чүйдөн. Тактоонун жыйынтыгында жаш өспүрүмдөрдүн 4 толук эмес үй бүлөдөн, апасы же атасы жок. Ал эми калгандарынын ата-энеси чет мамлекеттеги мигранттар болуп, балдары жакын туугандарынын үйүндө болгон. Ал эми 2020-жылдын башынан бери 26 өспүрүм өз өмүрүн кыйган факты катталган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 6 фактка көп. Бизде азыр бул теманы талкуулоо үчүн Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жаш өспүрүмдөр менен иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы Нуржан Адылова түз байланышта. Нуржан айым, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алгачкы эле суроо, тилекке каршы ушул карантин убагында 7 өспүрүм өз өмүрүн кыйды. Биз билгенден бул 10 күндүн ичинде болгон окуя. Өспүрүмдөрдүн мындай өз өмүрүн кыйышына эмне себеп болгон? Толугураак айта кетсеңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу, азыр айтып кетсек тагыраак, мына биз Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын көрсөткөн ченемдик актыларына таянуу менен иш алып барабыз. Ички иштер органдары жаш четилектер өспүрүмдөрдүн арасында, мисалы, укугун коргоо, эркиндигин, өмүрүн жана ден соолугун коргоо бирдикте. Ошол себептен мына бүгүнкү күнү айтып кетсек, 2020-жылдын 3 айында жалпысынан эле 26 факт болду бул өз өмүрүн кыйуу боюнча. Тактап так айтып кетсек, бул 7 фактысы именно ушул жана Ысык-Көл өрөөнүндө болуп атат. Бул фактылар боюнча айтып кетсек, биринчиден ошо коомдун таасири тийип атат деп ойлоп кетем, биринчи себеп. Анан экинчи себеп ата-эне болуп атат. Себеп дегенде ата-эне тарабынан өспүрүмдөрдүн көйгөйлөрүнө жеткиликтүү деңгээлде көңүл бурбай жатканы, алардын аң сезимине терс таасир берип, өз өмүрүн кыйуу фактыларын алып келди деп айтам. Мына 26 фактынын ичинен 13-15 факты ушу ата-энеси менен түшүнбөстүктүн себепкери болуп атат. Азыр карантин убагында дагы балдар баардыгы үйдө отурушат. Бул учурда мисалы сиздер тараптан ушу балдарды алаксытуу же пайдалуу убакытты пайдалуу өткөрүү багытында бир иш-аракеттер көрүлүп жатабы? Бүгүнкү күндө биз ошо 25 март менен буйртма чыгарганбыз. Ошо буйртманын негизинде жергиликтүү бийликтер менен, ошо инспекторлордун катышуусу менен ар бир жана социалдык такыр үй бүлөлөргө, ошол жана коркунуч келтирген үй бүлөлөргө үйлөрүнө үй барып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошо балдар менен иш-чараларды алып баратабыз. Колубуздан келишинче ошо жардам бергенге да аракет кылып атабыз, материалдык түрдө өз күчтөрүбүз менен, ошо жергиликтүү бийликтер менен жанагы жаш өспүрүмдөр инспекторлордун тарабынан. Мисалы, буга чейин баарын эле белгилүү болсо керек, ушул балдардын суицидке барышына түрткү болгону көк кит деген сыяктуу бир оюндар чыгып кеткен эле. Мындан кийин дагы ушул сиздер тараптан ушундай оюндар чыгып кетет, мобилдик тиркемелерди текшерүү жаатында иштер аткарылабы? Албетте, биз бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей, ар бир баланын колунда мобилдик уюлдук телефондору бар. Ошолордун негизинде биз мектеп менен тыкыз байланышта, ата-эне менен тыкыз байланышта ошондой оюндарга ойнобой, көп убактыларын сабак окууга учуруна бөлүш үчүн биз ушундай иш-чараларды өткөрүп, WhatsApp аркылуу балдар менен сүйлөшкөнгө аракет кылып атабыз. Жерлерде ошол жана айтып кеткендей эле, бизде өзүңүздөр билгендей, жалпы Кыргызстан боюнча учетто турган балдар бар. Ошолордун негизинде дагы мындай алдын алуу профилактикалык иштер жүргүзүп атабыз жерлерде. Канча бала бар учетто? Бүгүнкү күндө учетто 2000ден ашык бала республика боюнча.
Мына ушул карантин убагында баягы бир эле балдарга таасир эмес, жалпы эле үй бүлөгө дагы таасир берип жатпайбы? Негизи үй бүлөлүк зомбулуктардагы катталуу фактылары болгон жокпу? Сиздерге кайрылгандар балким? Албетте бүгүнкү күнү 2000 жылдын 3 айынын ичинде 2000ден ашык үй бүлөлүк зордук, зомбулук катталган. Анын ичинен күч колдонуу зомбулук фактысы боюнча 1400дөн ашык болгон, психологиялык 700дөн ашык, сексуалдык 5тен ашык үй бүлөлүк зомбулукка бөгөт коюу 90 факт болгон. Мына бүгүнкү күндө биз жарандарга коргоо ордерлери берилген, анын ичинен жалпысынан 2000ден ашык болсо, анын ичинен эркектерге 2000 жана аялдарга жалпы 1334дөн ашык коргоо ордерлери берилген. Аймактарды алып келсек, бул эң көбү мына Чүй областта жана Бишкек шаарында болуп атат да, эң көбү аймактарды алып келгенде. Мисалы, дүйнөлүк басылмалар дагы жазып чыкты, карантин убагында ошол эле Кытайда ала турган болсок, карантин учурунда үй бүлөдө бири-бирине келише албай, ажырашуулар көп болду деп. Бизде андай фактылар, бул жагынан маалыматыңыз барбы? Фактылар кандай? Дагы эле статистиканы алып келсек, мисалы азыр 2000ден ашык үй бүлөлүк зомбулук катталса, отчеттук мезгилде, мына отчеттук мезгилде алганда, мына 3 айдын ичинде бизде 362 факт катталган үй бүлөлүк зомбулук боюнча. 362 факттын ичинен бөлүп кетсек, Бишкек 128, Ош 7, Чүй 69, Нарынгөл 30, Ош областы Жалал Абад 76 болгонда, негизгиси зомбулукта жабыркаган үй бүлөдө ажырашуу фактыларда болгон, ошо мына отчетный периоддун негизинде 362-нин ичинде. Нуржан айым атайын түз байланышка чыгып бизге маалыматтарды айтып бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биз уруксат берсеңиз. Айтчу сөзүңүз болсо айтсаңыз. Ата-энеге кайрылуу кылып кетсем уруксат берсеңиз жакшы болот эле. Азыркы кырдаалга ата-эне балдардын билим алуусуна жалаң эле мектептин мугалими ата-эне болуп атат, жоопкерчиликти алып атат. Ошонун негизинде айтып кетет элем ата-энеге, мына мурда мектептин баарыбызына камсыз кылса, азыр сабак окууга камсыз болуп атат ата-эне. Ошол себептен мына ар бир баланын окутуунун тапшырмаларын онлайн сабактар өтүп атат. Толук аткарылып, көзөмөлгө жана тоскоолдук кылбай, атайын бир убакыт бөлүп берип, дистанциялык окууга мындай катышып жатканы бул чоң жоопкерчилик деп эсептейм. Ошол эле себептен мына баланын эмоционалдык абалын үй бүлөдө балага болгон камкордуктан көз каранды болуп атпайбы жаш-өспүрүмдөр. Ошол себептен азыркы абалга туура түшүндүрүп, келечекке туура мотивация берсек, билим алуусуна жоопкерчилик мамилени мындай жогорку деңгээлде жасасак, биз ойлойбуз ошо мындай кокустук жана үй бүлөдөгү чыр жатак, анан жанагындай өмүр кой фактылар болбойт деп эсептейм. Ошон үчүн урматтуу ата-энелер, ушу балдарга мээримдүүлүк менен аяр мамиле кылышыбыз керек жана балдар биздин келечек болгондуктан, ошо балдарга биз көз каранды болгон үчүн мен ойлойм, ушу балдарга жасаган мамилебиз абдан зор болуш керек деп. Рахмат. Нуржан айым атайын түз байланышка чыгып маалымат бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Телекөрүүчүлөрдүн дагы бир ирет эсине сала кетели. Бизде түз байланышта Нуржан Адылова Ички иштер министринин коомдук коопсуздук кызматынын жаш-өспүрүмдөр менен иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы болду. Мына баарына эле белгилүү болгондой, бул карантин бир эле үй бүлө жана балдарга эле эмес, ошол эле учурда коомдо интернет тармагында элди же болбосо улутту ар кандай жаман сөздөр менен айткан учурлар катталып, алар интернетте кызуу талкууларга жем таштап жаткан учуру. Биздин кабарчылар дагы бул багытта сюжет даярдаган. Азыр кезекте сюжетке берип, андан соң дал ушул багытта талкууну улантабыз. Интернет баракчалар аркылуу коомчулуктун кыжырдануусун жаратып, ооз калгыс сөздөр менен кемсинте сүйлөгөн Жалал Абад шаарынын тургуну карантин убагында азык тартыштыгы жаралганын айтып кайрылуу жасаган. Анда жергиликтүү бийлик эч кандай көмөк көрсөтпөй жатканын айтып, жалпы кыргыз элинин дарегине карата одуну сөздөрдү сүйлөгөн. Когда у меня будет возможность, когда все это прекратится, я уеду нахрен отсюда. Я уеду с этого Кыргызстана вонючего. Аз убакыттан кийин ушул эле кыздын кыргыз элине жолдогон экинчи кайрылуусу интернетке жарыяланган. Бирок бул ирет ал коомдон кечирим сурап, тийиштүү органдарга сурак берип жатканын айтат. Каленова
Мадина. Мен Мадина Кальянова. 12 апрелде мен интернетке видео жарыялагам. Ал жерде Кыргызстан тууралуу жаман сөздөр айтылат. Кечирим сурайм, башка кайталанбайт. Больше такого не повторится. Алгач Кыргызстандан кетүүгө камынып, кийин кечирим сураган бул кызга карата кылмыш иши козголуп, учурда териштирүү иштери жүрүп жатканын Жалал Абад шаардык мэриясынан билдиришти. Такталып, дареге такталып, жана ошондой эле ал кыздын кайрылуусу боюнча атайын 313-берүүнү боюнча жанагы расалык, улут аралык кастыкты козутуу жана ошондой эле улуттук намыска доо кетирүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, баягы кылмыштардын жоопкулардын бирдиктүү реестерине катталып, тергөө иштери жүрүп жатат. Жана ошондой эле соттук психиатриялык экспертизага жөнөтүлгөн. Ошол эле экспертизанын жыйынтыгы боюнча бул иш ошол сотко өткөрүлө тургандыгы анык болгон. Жоосунсуз жоругунун арты менен сурак берип, номер 1 тергөө абагына 15 суткага камалган кыз. Бишкекте милиция менен айтышып, сөгүнгөнү интернетке тараган. Бул тууралуу шаардык комендатура кабарлады. Маалыматка караганда, окуя 11 апрелде Бишкектин Юнус Алиев жана Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилишинде кечки саат 6-га жакын болгон. Патрулдук кызматкерлер аны бет капсыз жүргөн үчүн токтотушкан. Вы вонючий кыргызы, понятно, ваше село Бишкек. Мне как-то посмотрят. Уят сөздөр менен айтышып, милициянын мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, коомдук тартипти жана жалпыга тийиштүү жүрүм-турум нормаларын бузуп, агрессия көрсөтүп, милиция кызматкерине күч колдонгон. Учурдагы кырдаалга байланыштуу психологдор ар бир жаран өздөрүн токтоо кармап, кызуу-кандылуукка алдырбоого чакырат. Потому что они начинают ходить по улицам. Жарандар көчөлөрдө бет кап такпай, колдоруна антисептиктерди сеппестен бейкапар жүрүшөт. Аны менен кошо эле айланадагылар менен терс мамиледе болушат. Таң калыштуу эмес. Бирок көпчүлүк учурда кооптонуулар тескерисинче дал ушул эрежелерди сактабаган жарандарга жугушу мүмкүн. Мындан улам баарыбыз ар бир кадамды туура тандап, коронавирустан сактанышыбыз керек. Юлдашева кошумчалагандай, карантин учурунда жарандарга китеп окуу пайдалуу. Муну менен жан дүйнөгө руханий азык тартуулап, билим деңгээлди өстүрүүгө болот. Ага кошо эле үй бүлө мүчөлөрүнө жылуу мамиле жасоо керек. Бул жакын адамдар арасында ынтымакты, ортодогу достукту бекемдейт. Алмаш Параталиева, Кудрат Ташмурзаев, 5-канал. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр учурдагы коомдук абалды талкуулап жатабыз. Бизде түз байланышта акыйкатчы Токон Мамытов. Саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы. Агай, мына сиз дагы угуп көрүп эле жүрсөңүз керек. Мына карантин убагында интернет түйүндөрү аркылуу агрессияга алдырып, одуну сүйлөп алган учурлар катталып жатат. Акыйкатчы катары буга сиз кандай баа бересиз? Албетте азыркы бул абалга түшүнүп, ичине эмоция калтырбай, мыйзамдуулукту сактап, ошол эле башка адамдардын жеке өзүбүздүн укугубузду эмес, башка адамдардын да укугунда сактасак, өзгөчө жана балдардын дагы азыр баары тең ата-энелер дагы, балдар да мектептен, ата-энелери кызматтан бош болуп азыр үйлөрүндө отурушат. Албетте мурдагы учурларда балдары мектепке кетип калып, мектепте окушчу эле азыр үйдө болуп, жакын карадан бери өзүңөр билесиңер, мектептер азыр жанагы дистанциялык окутуу процессин уюштуруп жүргүзүп атат. Мына ушул жерде дагы эми баягы дистанциялык окуу дебей, бул жерге мындай кайдыгер мамиле кылбай, ушуга көңүл буруп, балдар менен бирге сүйлөшүп, алардын ой пикирин угуп, сабактагы жетишкендиктерин, кемчиликтерин ушуга дагы көңүл буруп, мектеп менен мурдагыдай эле тыгыз байланышта болуш керек. Анан айрым учурларда мына өзүбүз азыр кезигип атабыз. Бир фактылар чыгып кетип атат, айрымдарыбыз баягы коменданттык саат, тиешелүү убакытта кийин үйдө болушту талап кылганга карабастан, документсиз, медициналык маскасыз көчөдө жүргөндө патруль тараптан мындай суроо талап болгондо кичине эмоция калтырып атабыз. Ушул жерде ойлосок, эми дайыр нерсеге көңүл буруш керек. Мына көчөлө бир жаш кыздын видеосун таратып, эми аны да өзүбүз көрдүк. Эми ошону укук органдарынын кызматтары тартып туруп, анан видеого салып ийгени, аягына чейин чыкпай, териштирбей, ошо конфликттин эмнеден чыкты, эмне үчүн ушундай конфликт, документ сурагандан баштап, жанагындай
Kırgız elinin darayına dair ters sözler aytılıp, milisiya hizmetkerlerine ters söz aytırgan, oşonu teriştirgendin oruna geltirip videonu jarıyalıygende bu tuğra emesde janagı internet meykinlikine taranda taratıygeni. Buna uşundaydan avaylasak, bar üstten hazır düşünüğü menen mamile kılsak, oşol hukuk korgoo organlarga, vraçlarga koldan gelsinçe yardım berbesek dagı oşol alardın talabını atkarıp gitine mıyzamga moyun sunup başlayıp ошол жагында ойлоштурсак жакшы болот. Агай, кечиресиз, мына ушундай учурларда сиздерге кайрылган жарандар барбы? Болсо алардын укугу кандай корголуп жатат? Эми негизи бүгүнкү күнү биз деле баягы атайын топтуу группалар күнүгө 5-6 кишиден болуп жумушка чыгып иштеп атат. Документ оборот жүрүп атат. Мындан сырткары биз элге жарыядык элек. Баягы кээбирлер келип барып таштап кетип атты. Көбүнчөсү баягы 115 деген телефон бар, ошол 115 менен кайрылып атат. Мындан эки дагы бир жолу бар. Биз менен бизге кайрылуунун бул электрондук адресибизге биздин да ошол кайрылуулар болуп түшүп атат. Негизинен бүгүн мурдага караганда кескин түрдө азайып калды. Анан кайрылуунда мүнөздөрү да кичине өзгөрүлдү. Бирок кадимки эле институт омбудсманы өзүнүн ишин улантып атат. Мына ушул бүгүнкү күндөгү адам анан улут кадырына шек келтирген коомдогу жат көрүнүштөрдү кантип токтото алабыз? Алло, жоголуп кеттиңиз, сизди укпай атам. Агай, угуп атасызбы? Сизге мына азыркы учурда ушул адам анан улут кадырына шек келтирген жагдайларды кантип токтотсок болот эми? Эми улут кадырына шек келтирүү бул мыйзам менен дагы чектелет. Буга жол бербешибиз керек. Эгер улуттар аралык маселе жөнүндө айтып атсаңар, бул жерде буга да адамдын өзүнөн да адам баягы мындан боореки улутка шек келтирип, улутуна карап, тилине динине карата бир кандайдыр бир шек келтирген туура эмес сөздөрдү, ой пикирлерди таратуу бул туура эмес болот. Бул мунга мыйзамда жол бербейт. Ошон үчүн укук коргоо органдары ушул жакка да көңүл буруп туруш керек. Албетте биздин институт бул тарапта да тиешелүү иштерди жүргүзөт. Башка жергиликтүү бийлик жана улуттар жана Кыргызстан элинин ассамблеясы бар, башка уюмдар бар. Мына ошолор дагы ушул жактан тиешелүү бир иш-чараларды уюштуруп иш жүргүзүшүбүз керек да. Мына ушул карантин убагында элдин агрессивдүүлүккө алдырып ийбүү үчүн кандай кеңештерди, сунуштарды айтат элеңиз? Эң биринчи сабырдуулук, анан түшүнүш керек да. Авал мындайча айтканда кырдаал аябай өтө оор. Биз азыр жаңы эле ошол оор жолдун мындайча айтканда теңин да басып өтө элекпиз. Ошондуктан азыр сабырдуулук кылып түшүнүү менен ошол укук коргоо органдарга, өзгөчө врачтардын талабына көңүл буруп, ошолорду өзүнүн баягы коопсуздугун өзүн аябаса дагы башкаларды үй бүлөсүн, бала бакырасын, кошуна колоң, ага тууган деген жерге жээктеген бар. Ошол элдердин дагы ден соолугуна тиешелүү, ошол ден соолук коопсуздук маселесине да көңүл буруш керек. Анан мыйзамдуулукту сакташ керек, тартипти сакташ керек, сабырдуулук болуш керек. Түшүнүү менен мамиле кылып, кой боореки болбойт, боло берет экен деген бул аягында өзүңөр көрүп атасыңар, кайдыгер мамиле кылгандан кайсы кээ бир мамлекеттер кандай ушундай оор тушка кабыл алды. Биз да ошондон алыс болушубуз керек да. Агай атайын түз байланышка чыгып, абал боюнча айтып бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Телекөрүүчүлөрдүн дагы бир ирет эсине сала кетели. Бизде түз байланышта акыйкатчы Токон Мамытов болду. Биз болсо берүүнү уланта беребиз. Азыр бизде байланышта Сейил Калдыбаева, психолог. Сейил айым, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мына алгачкы эле суроо, психолог катары азыркы карантин учурундагы абалга кандай баа бересиз, айта кетсеңиз?
Карантин учурундагы абалга менин баамым албетте бул ойлоп атам да, өкүнүчтүү, өтө үрөйдү учурган маалыматтар болуп атканы албетте капа кылып атат. Өзгөчө өспүрүмдөрдүн акыркы убакта бир нече өспүрүмдүн суицидке барганы жана үй бүлөдөгү зордук, зомбулуктун күчөгөнү, бул кыскасы бул учурда, карантин учурда көптөгөн үй бүлөлөрдүн чыныгы жүзү, чыныгы абалы ачык айкынга чыга келди деп айтсак болот да. Демек, биздин үй бүлөлөр психологиялык жактан мындай суткасына 24 саат бою 4 дубалдын ичинде чогуу жашоого көнгөн эмес, даяр эмес жана эч кандай тилекке каршы бул жагынан керектүү көндүмдөргө ээ эмес экени айкын көрүнүп калды десек болот го дейм. Албетте бардыгы эмес, бирок көп пайызы. Сиз ошол баягы бир үйдө чогуу отуруп кыйынга турган үй бүлөлөргө кандай кеңештерди айтат элеңиз психолог катары? Балдарга кандай, балдарды кантип пайдалуу убакытты өткөрүүгө көндүрүү керек? Бул күндөрү мен айтат элем, балдар биздин жаныбызда болгондуктан жана эч кайда бара албагандыктан ата-энелерге өзгөчө айтат элем, бүгүнкү күндө биздин сүйүүбүз, биздин кабыл алуубуз, биздин түшүнүү менен мамиле кылуубуз болуп көрбөгөндөй керек. Бул күндөрү биз кээ бир ата-энелер айтып атат, мен балдарымды таптакыр башка жагынан тааный баштадым, көрсө менин балам баландай экен, төлөндөй экен дегендей пикирлерди угуп атам жеке менин консультация учурунда же болбосо деги эле баарлашуу учурунда. Анан ушул күндөрү биз үйдө ата-энелер деги эле балдарга жайлуу атмосфера жаратып бергенге аракет кылсак, үйдө жагымдуу болуудай. Мисалы, үйдөн качып кеткиси келбей, ушул үйдөн качан кутулам, ушул үй эртерээк карантин бүтсө таптакыр үйгө келбейт элем деген ойдон алыс кылыш үчүн, бала үйдө өзүн комфорттуу сезиш үчүн, өзгөчө психологиялык жакта мени ушул жерде түшүнөт, мени ушул жерде кабыл алат, мени шартсыз сүйөт ушул жерде, менин жаман же болбосо жакшы экениме карабай, өзүнүн түшүнүгүндө, өзүнүн кабыл алуусунда карабай, мени баардык кандай болсун ошол боюнча кабыл ала турган жалгыз жер ушул үй деген түшүнүктү бере алсак, анда биз мыкты ата-энелерден болмокчубуз. Мына ошол эле учурда бир эле балдар эле эмес, коомдогу баягы коомчулуктун кыжырдануусуна алып келген ар кандай видеолор тарап жатат интернет айдыңында. Негизи буларга бөгөт коюш үчүн, баягы элдерди мындай агрессивдүүлүктөн арылтуу үчүн элдер кандай кеңеш берет элеңиз коомго? Деги элечи биз ар бирибиз мисалы тамакты тандап жейбиз да, туурабы? Бул тамак мага жага бербейт, бул тамак ден соолугума зыян, мындан толуп кетем деген сыяктуу эле өзүбүз дагы жана балдарыбызды дагы маалыматты ылгаганды үйрөнүшүбүз керек. Анткени бизге кирген маалымат биз каалайбызбы, каалабайбызбы, мээбизге кандай маалыматтар же болбосо жан дүйнөбүзгө, жүрөгүбүзгө кандай маалыматтар кирбесин, өзүнүн ишин кылат. Эгер негативдүү маалыматка толуп алсак, анда албетте биздин сезимдерибизге таасир этет бул нерсе. Ошондуктан мен чакырат элем, бардыгы эле WhatsApp аркылуу, кайсы соц тармак аркылуу келген маалыматтарды окубай эле койсок, бир-эки эле ушунчалык ишенимдүү маалымат булагын тандап алып, өзгөчө ушул күндөрү өзүбүздү болор болбос бизге зыян алып келе турган, же болбосо убактыбызды жөн эле ала турган маалыматтардан чектегенди үйрөнгөнүбүз жакшы. Бул дагы керектүү көндүм. Анткени өзгөчө балдарыбызга да ушул күндөрү интернетте көбүрөөк отуруп атат да, эмнени көрүп атат, эмне маалымат менен тамактанып атат руханий жан дүйнөсү, ушул маалымат аны өстүрүп атабы же эч кандай пайдасы жокпу же зыян алып келип атабы, кыскасы ушул нерсеге өзгөчө сергек болсок ата-энелер, анан муну албетте өзүбүздөн баштасак, эртең менен турганда эле жаман маанайды чөктүргөн маалыматтан эмес, эртең менен турганда ушул күндөрү мен күнүмдү кантип жемиштүү өткөрсөм болот, ушул күндөрү менин балдарымдын эсинде калгыдай кылып кандай күн кылсак болот, жок эле дегенде ушул күндөрү мен үйгө негатив жаратпай, үйгө кандай позитивдүү маанайда жүрө алам деген сыяктуу. Кыскасы ушул күнү мен чакырат элем, ар бир адам жашап жаткан үй бүлөмө, жашап жаткан чөйрөмө, коомго колуман келген кандай салымды кошо алам. Билесиздерби, салым десе эле бул укмуштуу бир
герой бул жерде бир аябай баатыр болуштун кереги жок. Бирок эгер биз өзүбүздүн ар бир сөзүбүзгө, өзүбүздүн маанайыбызга, өзүбүздүн жүрүм турумубузга жоопкерчиликти алып, жалаң гана жагымдуу нерсени кылганга аракет кылсак, анда мен ойлойм бул биздин коомго кошкон, үй бүлөбүзгө кылган чоң салымыбыз болмок. Жоопкерчиликти алсак ар кимибиз өзүбүзгө. Мисалы, психолог катары сизге азыркы учурда ушундай кеңеш, жардам сурап кайрылган ата-энелер барбы? Албетте болуп атат. Кече жакында эле Кошкор жергесинен соц педагог чыкты. Ушундай бүгүнкү күндө биз ишеним телефонун ачтык. Сиз жардам бере аласызбы деп, анан менин видеолог кеңештерим аябагандай көп YouTube каналында. Бүгүнкү күндө учурдан пайдаланып айта кетейин, мен баардыгын камтый албайм тилекке каршы, бирок психолог Сейил Калдыбаеванын кеңештери деп YouTube'дан издесеңер 136дан ашык видеолорум бар. Алардын көпчүлүгү бала тарбиялоо жөнүндө болуп видеолор бар. Ошолорду көрүп, кеңештериме ортоктош болсоңуздар болот. Анан дагы ушул күндөрү 5 күн катары менен биз кайсы бир организация менен долбоор партнер иретинде партнерство кылып өнөктөштүк. Атайын ата-энелер үчүн балдарды тарбиялоо боюнча видеолордун топтомдорун тарттык. Алар катары менен чыга баштайт. Ал дагы ушул AHKG YouTube каналында көрсөңүздөр болот. Кыскасы, бул жагынан мен аракет кылып атам, болушунча өзүмдүн салымым, кесипкөйлүк салымымды кошком болуп. Сейил айым, атайын түз байланышка чыгып маек уруп бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биз телекөрүүчүлөрдүн эсине дагы бир ирет сала кетели. Бизде түз байланышта Сейил Калдыбаева психолог болду. Биз болсо мындан аркы талкуубузду улантып бермекчибиз. Азыр байланышта Каныкей Эралиева, Кыргыз Республикасынын эл артисти. Каныкей айым, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алгачкы эле суроону бергим келет. Өзгөчө Кыргызстанга ушул өзгөчө абал киргенден тарта баягы коомду ар кандай учурлар катталып кетпедиби? Негизи сиздердин үй бүлө ушундай карантинде кандай пайдалуу иштер менен өткөрүп жатасыздар? Биз үйдө азыр чыгармачылык менен көбүрөөк иштеп атабыз. Ошондой эле мен иштеген жерде музыкалык окуу жайым Мураталы Күрүнкеев атындагы ошол жерде студенттерибизге WhatsApp'тан онлайн аркылуу сабак берип атабыз. Жолдошум Атайбек дагы өзүнүн ушул баягы иштеп аткан университетинде, Ишеналы Арабаев атындагы университеттин студенттерине өзүнүн баягы кесиби боюнча аккордеондон сабак берип атат. Чыгармачылыкта бизге ушул жанагы жаңырларыбызды кайрадан жаңы карап чыкканга, ошондой эле жаңы чыгармалар жазганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Ал эми балдарды баягы убакытты кантип туура пайдаланууга үйрөтүп жатасыздар? Балдарды биздин балдар чоңойгон. Азыр неберелерибиз бар. Неберелерибиз бар. Улусу архитектор, Лего деген ою менен үйлөрдү курат. Ал эми кичиси болсо сүрөтчү. Бир дуалдын баарын сүрөт. Азыр кичинекей алар садикке бала бакчага барган жок, ошон үчүн үйдө ошо биз менен азыр. Бул убакыттын күндүн кандай өтүп, кеч кандай киргенди эле кээде билбей калып атабыз. Дагы бир суроо, мисалы азыркы учурда ушул карантин убагында ар кандай окуялар катталып кетип жатпайбы? Анан агрессивдүүлүк басымдуулук кылып атат. Бизде интернет тармагында ар кандай видеолор жүктөлүп атат, элдин психологиясы ар кандай багытка бурулуп атат. Буга сиздин бааңыз? Эми азыр адамдар ар кандай да көбүрөөк ичи бышып кетет. Болгон ичинде толгон баягы терс энергиясын баарын сыртка чыгарып, сөгүнүп, сагынып, жаман сөздөрдү айтып, болбосо көчөгө чыгып, чуркап ушинтип атышпайбы? Эми азыр мен ойлойм сабырдуулук керек депчи. Сабырдуулук менен үйдө отуруп, күтүп, колдон келсе ошол китеп окуп, жакшы кинону көрүп, иш кылып, бир пайдалуу иш менен өзүңдү алаксытканга аракет кылыш керек деп ойлойм да. Элге кандай кеп кеңешиңиз бар? Эми азыр биздин элибизге азыр ошол кыргыз эли башынан эле сабыр дейбиз да. Ошо сабырдуулук менен ошо учурду жеңип чыкканга аракет кылыш керек деп ойлойм да. Мен ынтымак, билим билүү керек, туура түшүнүү менен иш кылыш керек да. Баарына туура мамиле, туура түшүнүү менен иш кылсак баарын жеңип чыгабыз деген ойдомун. Демек, бул күндөр дагы өтөт, бардык элди сабырдуулукка чакырасыз. Ооба, чакырам.
Кандке айым атайын түз байланышка чыгып маек коруп бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир ирет эсиңерге сала кетери, бизде түз байланышта Кандке Эралиева, Кыргыз Республикасынын эл артисти болду. Биз болсо талкууну уланта бермекчибиз. Бизде азыр түз байланышта Түркиядан Ислам Эрчебаев, Түркияда кыргыз жараны байланышта. Ислам мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Азыркы учурда дүйнө эли ушул коронавирус илдети менен күрөшүп жатат. Алардын катарында Түркия дагы бар. Сиздер Түркияда карантин кандай өтүп жатат? Абал кандай ал жакта? Абал аябай эле оор. Чындыгында бир жагынан азыр суббота, воскресенье 31 чоң областтарга комендантский час киргизилген. Суббота, воскресенье такыр ишке чыгууга да тыюу салынды. Андан сырткары магазиндер да жабык болот. Бир гана нан саткан жерлер ачык болот. Андан сырткары эч ким эч жака чыкпайт. Мына ушундай өзгөчө абалда бардык үй бүлөлөр азыр үйүндө отурат, балдар дагы үйүндө отурат. Бизден мекендештер, сиздер дагы үйдө отурасыздар. Карантинде кандай пайдалуу иштерге жумшап жатасыздар? Албетте мындай убакытты кайра издесек да таба албай калышыбыз мүмкүн. Себеп дегенде мындай мүмкүнчүлүк бир жолу келет деп ойлойм. Бул күндөр дагы өтүп кетет деп ойлойм. Андан сырткары азыркы учурда эми өзүбүздүн онлайн сабактарыбыз бар. Сабактардан сырткары ошо окуй албаган китептерибизди окуп, үйрөнө албаган тилдерибизди үйрөнүп, интернет аркылуу ошентип атабыз эми азыркы учурларда. Андан сырткары досторубуз менен бирге чогуу оюн ойноп үйдөгү. Мына ушул карантин убагында Түркияда баягы үй бүлөлүк зомбулук же болбосо балдардын суицидке баруусу деген фактылар катталган жокпу? Маалыматыңыз барбы бул жагынан? Жок, ал жөнүндө маалыматым жок экен, так маалыматым. Кыргызстандагы маалыматтар менен таанышып жатсаңыз керек. Ооба, таанышып жатабыз. Буга сиздин оюңузду калы? Албетте буга менин көз карашым негизи эле көп эле туура деп ойлойм. Себеп деген азыр сыртка чыккандын аябай эле зыяндуу жана залакасы көп тиет деп ойлойм. Ошондуктан азыркы учурда мындай ситуацияда бардыгыбыз биригип кетишибиз керек деп ойлойм. Кандай десем, сыртка чыккандан көрө үйдө кылгандын пайдасы аябай көбүрөөк азыркы учурда. Мисалы азыр үйдө отуруп, анан пикир келише албай, айрым окуучулар суицидке кабылган учурларда катталып жатпайбы биздечи? Сиздер сиз ушул окуучуларга жана студенттерге кандай кеп кеңеш бере аласыз? Ушундай карантин убагында үйдө отурган убакта алар көбүрөөк эмне менен алектенүүгө сунуш кылат элеңиз? Бир аз сабыр кылуусу керек негизинен. Ар бирибизге деле мусулман болгондон кийин сабырыбыз бар деп ойлойм. Ошон үчүн бир аз сабыр кылышыбыз керек. Бул күндөрдө өтүп кетет деп өзүбүзгө өзүбүз ишенишибиз керек. Өзүбүзгө өзүбүз мотивация бере турган убак азыр. Ошондуктан ар бир кичинекей нерселерге көңүл бура бербей, өзүбүздү өзүбүз келиштирген. Мисалы, учурда тил үйрөнсө болот, же болбосо кандайдыр бир өзүнүн кандай десем, өзүнүн алдыга жылуусу үчүн аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы, спорт менен занять этсин, же болбосо окуган китептерин окусун деп айтмак элем. Ислам мырза, атайын Түркиядан түз байланышка чыгып маалымат берип, биз менен маектешкениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Телекөрүүчүлөрдүн эсине сала кетели, бизде түз байланышта Ислам Эрчебаев, Түркиядагы кыргыз жараны болду. Ал эми ушул Кыргызстанда өзгөчө абал 30 апрелге чейин жылдырылды. Ал эми бүгүнкү күнгө карата элде 19 адамдан аныкталды. Элде сабырдуулукка чакырабыз. Албетте мамлекетке биринчиден элдин саламаттыгы маанилүү. Ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Жазгүл Мадина болдум. Саламатта калыңыздар.